Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. В интернете человек хайпанул, который нам рассказывал про города и про страны. Вот он, встретили его сегодня в Канте. Это ж ты, да, брат, который рассказывал про города и страны? 5 городов. Все. Париж, второй город Марсель, третий город Лион, четвертый город Бордо, пятый Монпелье. Давай Кыргызстан, По величине. Кыргызстан по величине я скажу. Первый город Бишкек, второй Ош, третий Джалабад, четвертый Такмак, пятый Каракол. Численность Монголии самой сколько? Население? 40 миллионов. Меньше, чем у нас, миллионов, да? А хотя территория очень большая. Да. Точно. Одни степи. Да, правильно. А как тебя зовут, брат? Кайрат меня зовут. Сам с Люксембурга, да, будешь? Да, я здешний. Это моя. Но я здесь 30 лет не жил. Ну все, спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Моя родина. Как попал в такую ситуацию? А ты что, учителем был или что? Или как ты географию изучал? Я не достиг быть учителем. Просто сам изучал, да? Да. Нравилось? Ну, вот, допустим, 5 городов, да, ты можешь любой страны назвать? Я могу 20 сказать. Любой страны городов, да? Крупный город. Россия, крупное государство. Канада, Германия, Япония. Ну, давай. Понял. Я тебе сразу 20 городов расскажу. Водопады, река, озеро, все, глубина. Глубина Марианской впадины. 11 22-23 метра. Глубина Иссыкуля, давай вот самая легкая. Глубина Иссыкуля. 702 метра. А есть еще второй вариант какой? Второй его молодчик, грамотный. 690 метров. Да. Видишь? Это было. Саламатсыздар, урматтуу достор. Карантин убагында кечкисин биз бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, анча-мынча окуган китептерибиз менен ой бөлүшүп турганыбыз туура деп эсептейм. Мындан ары ошентип турайын деп чечтим. Мына сотторду оңдомоюнча, деги эле сот системасын оңдомоюнча өлкөнү өзгөртүүгө болобу деген суроого мен бүгүн чаккан бир өлкөнүн тажрыйбасы менен силерге жооп бергим келип турат. Мына Грузияда 2003 жылы Роза инкылабы болгон, андан кийин Саакашвили баштаган саясий лидерлер берип, ушул 10 жылга жакын убакыттын ичинде өлкөнү бир топ чоң реформаларды жасап, өзгөртүүгө жетишишкен. Ошол Грузия убагында 2003 жылы экономикалык чоң кыйроого кептелип, эли бийлигине нааразы болуп, ушундай бир жакырчылык каптап турган өлкөдө инкылаптан кийин келген команда чоң ийгиликтерге жетише алган деп ойлойм. Аны мына Дүйнөлүк банк да убагында Грузиянын эң мыкты реформатор өлкөлөрүнүн катарына кошкон. Эми ушул Саакашвилинин эң таянган команда мүчөлөрүнүн бири Ника Гилаури. Бул киши өз убагында энергетика министри болуп, андан кийин каржы министри болуп, кийин өкмөттү башкарып турган инсан. Ошол киши өзүнүн басып өткөн ошо Грузиядагы жасаган иштери жөнүндө, Грузиядагы өзгөртүүлөр, анын ичинде кемчиликтер тууралуу атайын практикадагы экономика деген китебин чыгарган. Ал китеп негизинен англис тилинде, бирок ушуну мына орус жана кыргыз тилдерине которулду азыр. Ушул китепти котортуп каржылаган Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановго чоң ыраазычылык билдирем. Ошол эле убакта ушул которуу долбоорунун жетекчиси Бакыт Абдуллаевго. Анткени мына бизде билесиңер, көп байларыбыз жанагындай жылктарды союп, уруу кылып, боз үй тигип той өткөргөндөн башка көп ишке жарабаган инсандар дагы бар. Ошонун ичинде мына ушинтип китепке, билимге, өзгөрүүгө каражат салып аткан инсандарды биз сөзсүз баалап рахмат деп айтышыбыз керек. Эми эмне үчүн соттор жөнүндө айттым? Анткени мына ушул Грузияда 9 жылдын ичинде чоң өзгөртүүлөр болгон. Анын ичинде мына акча кредиттик саясаты, полиция реформасы, бизнеске жагымдуу шарт түзүү жагынан Грузия ат-чабым алдыда кеткен. Бүт баары электрондук башкаруу, мисалы билим берүү, ошол эле социалдык тармактарда коррупция менен күрөшүү өзгөчө абдан чоң ийгиликтерге жетишкен. Бирок ошого карабастан бүт дүйнөлүк пресса, бүт дүйнөнүн көңүлү Грузияга бөлүнүп,
ушулар ушундай чоң өзгөртүү жасады деп керек болсо кыргызстандык дагы журналисттер, саясатчылар Грузияга барып абдан суктанып жүрүштү. Полициясынын таптакыр санын кыскартыптыр, чакан өкмөт түзүптүр, бүт билимдүү жаштарды алып келиптир. 10-15 мүнөттө айдоочулук күбөлүк алсаң болот экен Грузияда. Бизнести каттоо Грузияда 10 мүнөттүн ичинде барсаң, бирдиктүү терезеден 10 мүнөттүн ичинде сага ушул жоопкерчилиги чектелген коом ачып берет экен, бизнесиңди жүргүзсөң болот экен деп суктангандар абдан көп болгон. Эмне үчүн мен соттор темасына буруп атам? Анткени ушул китепте жазылат, ушунчалык чоң ийгиликтерге жетип, экономикалык секирик жасап, өлкөнү өзгөртсө дагы, мына ушул 2012 жылы октябрь айындагы шайлоодо Грузиянын ошол эле бийликтеги парчасы, ошол реформаторлор утулуп калган. Ошол мына Ника Гилауринин өкмөт башынын китебинде жазылган. Эмне үчүн утулуп калган бир эле бул эмес, бирок башка себептери да бар. Ошондой дагы бул ошол сот системасын мындай жетиштүү реформалабай чоң ката кетиргенин мындай өкүнүү менен жаздыр. Өкмөт ошол убактагы бийлик сот системасын толук өзгөртө албаган үчүн, прокуратура тармагын өзгөртө албаган үчүн, ушул прокуратура менен сот тармагы элдин кыжырына тийген жанагындай иш аракеттерин уланта берген. Ошонун кесепетинен эл алар канчалык өлкөдө өзгөрүү жасаган менен баары бир ушул күч органдары өзгөчө сот менен прокуратура тармагын жетиштүү деңгээлде өзгөртө албай калганы элдин баары бир канчалык колдоосуна ээ болгон менен алардын кыжырдануусун пайда кылып, ошол тармактагы өзгөрүүлөргө нааразы катмар бүт каршы добуш берип, ошонун натыйжасында элдик колдоого алар жетишпей, башка партиялар алдыга озуп чыккан. Эми буга албетте сырткы ички чоң факторлор дагы күбө, бирок ушул Ника Гилауринин китебинде башка өлкөлөрдө менен өзүнүн тажрыйбасын бөлүшкөндө ушул сот менен прокуратура тармагын түп тамырынан өзгөртүп, аларды ошол өлкөдө адилеттүүлүк, акыйкаттык толук калыптанмайынча өлкөдө чоң өзгөртүү болду деп айтууга кыйын экендигин белгилеп өткөн. Ошондуктан бул дагы биз үчүн чоң тажрыйба, биздин бийликтер үчүн, биздин күч органдар үчүн, болочоктогу лидер болом, өлкөнү башкарам, мамлекетке кызмат кылам дегендер үчүн дагы менимче бул чоң сабак боло турган окуялардын бири деп ойлойм. Биз албетте башка бир өлкөнүн өзгөртүүлөрүн ошол бойдон эле көчүрүп алып келип Кыргызстанга алып келебиз деген туура эмес. Бирок албетте ушундай өлкөнү кетирген кемчиликтерин биз сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек деп ойлойм. Мындан кийин биз Грузиядагы ушул полиция реформасын, башка өзгөртүүлөрдү бир эле Грузия эмес, башка мамлекеттердин тажрыйбасын дагы биз сөзсүз сиздер менен бөлүшүп турабыз деп ойлойм. Эмне үчүн мен бул сот тармагына токтолдум? Анткени бизге мына депутат катары арыздангандар, кат жазгандар, бүт ошол адилетсиздик, акыйкатсыздыкка кабыл аткандардын бардыгы ушул Кыргызстанда сот жана прокуратура, ушул күч органдарына кескин нааразы экенин билдирип келишет. Ошондуктан биз бул тармакты эң биринчилерден кайсыл бийлик болбосун, келер замат элдин колдоосун алганда ушул эки тармакты көз карандысыз кылып, аларды басым кысымсыз иштей турган адилеттүү бир системага айлатмайынча чоң өнүгүү, өзгөрүү болбошуна дагы бир жолу көзүбүз жетип отурат. Бул бизде эле эмес, мына бүт дүйнөдө ошондой экенин мына ушул практикадагы экономика китебинде жазылган. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Амансыздарбы? Мен Паттаев Замирбек Шарапович 1981 жылы туулганмын. 83 эмес. Ухна айылынын Бостондон болом, Мамажанов көчөсү 2-үйдөн. Мен сиздерге кайрылайын дегеним 21 апрель күнү Кодомжай шаарга келгенмин. Больницага жолугуп анализ тапшырганмын. Анализим отрицательный деген. Үйүңө бара бер, үйүңдө 14 күн турасың деген. Мен шулардын сөзү менен үйүмө барганмын. Анализим жакшы деп, балдарым менен отурдум 3 күн. Эч жакка чыкпай. Бүгүн 24 апрель күнү абеттен кийин барышты. Сенде подозрительный бар экен деп
Sen barasın dep meni alып kelişti Kadamjayga. Hazır Kadamjayda больницадамын. Менин үй билен бала чакам үйдө эле калды. Ич чакап кеткен жок. Үйүмдү бир дезинфекция кылышып койду. Ошол. Өзүм азыр бир жакшынамын. Кудайга шүгүр. Температура норма 36,5. Басыштар жайда баш айланган жок. Орузон тутуп алып жүрөм, Кудайга шүгүр. Bilip panika kıla örbeğinizler. Da kalasa bardığı жақшы болады. Ondan sonra orozon günde жақшы dua kılınızlar. Birlikteki berender bilgizbey barın jegender. Kança jıl boldu çıkpadı kalkım össün degender. Alar qarakçını kalkalap, kalgandarın talkalap. Kalk tuşintip korudoydu, jenderge bastırбай, jem korularga sattırбай, jeribizdi korgoydu. Manka çoңdor ketpese, mamleket kurap solboydu. Özgö өлködön gem kalbay, önügü össök bolboydu. Gülдөş üçün gelecek, güçlülördü koldoydu. Al üçün uşul şaylodu, toğdon da bir gelelek. 90 somga satılıp toğdon arzan bolboydu. Göy vazır elimde, göy döndü turgan kaynatıp. Göy kaşka sıngan çoңdordun gözlerin turatmay basıp. Menet kılıp işteşpey, meylerin kalgan çaң basıp. Kulkunun ağın tolgur, kum tördü ketken jalmaşıp. Jet ataң bilbes jat elder, jem salıp koysa dorboңa jer üydün idik almaşıp. Jeti kavat ağ üydü, jel moğuzdar eğleşip. Jeng içinen geŋeşip, jergemdi jatat jaylaşıp. Gömüskö güçtör güç aldı, gözüңdü çukup kör kılıp, koluna tayak karmatıp. Mamleketти baratat, alar maң-zamanга aydaşıp. Kızmattan getse kıyşaңdap, kızmatka gelse şıypaңdap. Omatı gelgen kişige, kabağını açıp kalp gülüp. Kaygısı joktoy jırtaңdap, omatың oop ketkende. Opuza kılgan jırtaңdap, opsuzdar jüret bilikte. Jagaldanıp gün görgön, takka gelgen kişinin alar tamanın jalap üyrөнгөн. Akçaluğa başıyıp, alar arnamısın satışat. Bilik kimde bolsa le, biyim biyle vatışat. Alardı dele tüşünüm, jugundu bergen esine. Jumuşun kılıp jatışat. Emine gelete, koldan ezilip jürök kanadı. 30 yıldan bir qaray, ordoluğun eldi taladı. Kadırı jogal biler, kadır östürön alavı. Kapçığım kalın tolsun dep, kalkem ne bolsa bolsun dep. Kalka peyli qaravı, gemegege baştalıp. Geypin giyip dövöttün, ınsapsızlar bilikte. Irısın jegen böböktün, tonoçular uralap. Topuktuğunu kuvalap, özgör düşöt mıyzamdın alar özdörüne tuğralap. Eljegiç ketsen aydalıp, eljegiç barıp şaylanıp. Estirgen essiz biliktin, estafetasın ulanat. Gen keleskop hizmatta, geleceğimiz tunarat. Gede turu oylanam, gekengen düşman gövele getken bir dep duvalap. Bakkenge basıp barbagan, başçılarga taڭgalam. Çegaraga varbagan, çelektergen ardanam. Maңkurto boldu bul bilik, masele çeçeң albagan. Men degen kıyımdına mençikteri bolboğan. Alar mekenin ganaң oyloğan. Asiler dülöy çoңdor bolduңar, düýnö gezip oynoğan. Hakikat tuğsun garmabay, ay köldün jolun jalgabay. Jugundu kor çoңdordun, jumuşuň eldiň aldamay. Kandektey töldöp karızdar, arbıp ketip baratat. Kayran kırgız urpaga, kangıp ketip baratat. Atka miner öküldör, akça kuup baratat. Dan kese çoңdor ayынан, demil geçil yaştardım, demi suup baratat. Teksizler şıldın kılışıp, tepseledi barkına. Uvada verip akkarbas, uyatsız bilik saltıva. Ayıldan at minbeyt dep, jokçuluktu bilbeyt dep. Arı joktor balkıda, jakşı degidey bardığın. Jaşobuz kaçan jarkıda, narazılar jönsün dep. Pamirde jaşap görsün dep, bitselerimiz tantıda. Aljaktın jayın bilbegen, akıldarı jardıva. Çetelge kırgız jaramdar, jırgağanın
колунан бардыбы? 30 жыл болдуң өлкөбүз коңшудан ашаң алдыбы? Артта калып олтуруп эмиң Афганистан калдыбы? Эгемендик алдык деп эсирдик көптүк жыргадык, кааданы жерге таптатып каректи жашкан ымдадык, кылымдар келген сакталып кыргыздын тилин булгадык. Эгемендик алганы эмине гана кылбадык, Манасты сайган Манжуга манасчыларга бербеген Арман Манас орденин сыйладык. Eldi tono jagынан el öküldörü жарышты. Eçak butqa turmakbız eger erler gelse nagıska. Alar bilimdüğünü çalıştı, bilgenderdi çanıştı. Önüktürücü jandardı, өлködön qoğup salıştı. Kargıştı igir biylike, kılganı jalan ziyandı. Kırgıldar tolup alıştı. Azırkı bekter kocalar, akçan alı jagынан. Akayıftan açtılar, biylikti berbö jagынан. Bakiyifti bastılar, avı kemenen göböş. Айныбай жазбай тарттыңар, ақмақ сатқын болышты. Азыркы кыргыз чоңдору тамаша кылып элимдин тагдыры менен ойноду. Алардын баары биригип аялдан чыккан Курманжан апабызча болбоду. Разаков Исхак сыяктуу иш билгилер чыкпады. Эсирген эссиз итпейлик элдин зарын укпады. Көрөрүң өлүм болгон соң көрү дүйнөгө тырмышпа. Кан менен келген хандардын канчасын көрдүк турмушта. Апсаматтай тазалар азыр зарыл кыргызга. Эли табыс дегендер эли таган окшошсун. Дөпөрөстөр жөнү жок, дөрүгөнүм токтотсун. Кошоматкан эсирбей, касиетин кетирбей, эл башчы туураң ойлонсун. Ынтымагырын жар салып, ыңкылап чырым басалы. Айкөлдүн эли сак болгон аламга кеткен атагы. Аршайлоо сайын сатылып, аябай кылдык катаны. Көз боочулар дагы көп, көрмөксөн болбой бул жолу. Калкым көзүбүздүн ачалым. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.